Знаете, да, миллионные просмотры в Ютубе, когда... Бет каптын ички бетине аялдар колдонуучу күнүмдүк прокладка жармаштырылып, ага прополис тамчылатылган видео ютубта миллион көрүүчү топтоп жатат. Мен адамдар ушундай кылган болсо таң калбайм. И я даже не могу поверить в то, что люди так делали. Вирус пайда болуп, анан ал күч алган маалда жана бүгүнкү күндө дагы бул өңдү такталбаган жалган маалыматтар тынымсыз тарап жатат. Дүйнөлүк уюмдар пандемиянын жанында адам өмүрүнө коркунуч келтирген жагдай деп инфодемияны аташты. Инфодемия бул онлайн жана офлайн форматта тараган маалыматтын ыксыз көп болушу. Ал өзүнө такталбаган жана жалган маалыматтарды таратуу көрүнүшүн камтыйт. Такталбаган жана жалган маалыматтар адамдын физикалык жана психикалык саламаттыгына доо келтирип, өлүмгө себеп болот. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы пандемия күч алган апрель айында уюм жалган жана такталбаган маалыматтар менен күрөшүү кампаниясын баштаганын жарыялаган болчу. Информация была разная, то есть одна была такая теория заговора, да? Маалыматтар ар кандай болду. Алардын бири кутум теориясы же дүйнөлүк кутум деп айтсак болот. Маалыматтын экинчи түрү WhatsApp группалары аркылуу тараган врачтардын, медайымдардын, медицина кызматкерлеринин аудио билдирүүлөрү болду. Мындагы ковидти кантип дарылоо керек, анын белгилери сыяктуу билдирүүлөрдү айылдагы тургундар бири-бирине активдүү жөнөтүп турушту. Бирок алар ишеничтүү эмес болчу. Анткени дарыгерлердин өздөрүндө бейтаптарды дарылоо протоколу боюнча жеткиликтүү маалымат жок эле. Не было достаточно информации, да, по лечению, по протоколу и так далее. Медиа-эксперт Гүлнура Туралиева коомдук активисттер менен бирге пандемия маалында элге маалымат жеткирүүгө көмөктөшкөн. Анын айтымында бийликтер маалыматты жаап жашырууга аракет кылып, кесепетинде маалыматтык вакуум пайда болуп, ал боштукту болсо фейк жаңылыктар, такталбаган маалыматтар, жеке адамдар тараткан билдирүүлөр толтурду. Ее можно было, в принципе, решить очень легко. Аны чечүү жолу өтө жеңил эле. Болгону журналисттерге, дарыгерлердин, бейтаптардын окуялар менен таанышууга шарт түзүлүшү керек болчу. Ал учурда мүмкүнчүлүктөр өтө чектелип калды. Экинчи маселе, окуялар көп болуп кетип, дүрбөлөң башталды. Окуяларды журналисттер, блогерлер эмес, оорукананын жанында жүргөн адамдар тартып жатты. Алар каза болуп жаткандарды көргөн, ооруканага кире албаган жөнөкөй адамдар болчу. Көптөгөн адамдар тарабынан тартылган видеолор дүрбөлөңдү ого бетер күчөтүп, эч кимге пайда алып келбеди. Кыскасы, маалыматтык саясат, стратегия болгон жок. И там не было информационной политики, не было стратегии, да. Ушул жылдын май айында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 менен күрөшүү боюнча WHA73 бир резолюциясын кабыл алган. Анда маанилүү жагдай катары инфодемия проблемасын чечүү COVID-19 менен күрөшүүдөгү башкы жагдай экени айтылып, бул үчүн мамлекеттер маалыматтарды ачып, адамдарды такталган жана туура маалымат менен камсыз кылыш керектиги баса белгиленген. Когда возникает с тем, что люди начинают... Кандайдыр бир боштук пайда болуп калганда адамдар такталбаган маалыматка ишенип баштайт. Такталган маалымат этап менен берилип, жетиштүү болуп турганда адамдар туура эмес маалыматтарды издегенди токтотот. Ошол боштук такталбаган маалыматтарга толуп калды. Экинчиси бул дүрбөлөңдүн пайда болушу. Ал жөн жерден келип чыккан жок. Биринчиси мамлекеттик органдарга ишенбестиктен, экинчиси маалыматтын жетишсиздигинен пайда болду. Эгерде ушул эки фактор болбогондо адамдар фейктерге ишенмек эмес. Да? То есть если бы нашим госорганам доверяли и была бы достаточно информации, то фейки они не сработали бы. Как работает наше восприятие, наша психика? Мы выбираем. Биздин кабыл алуубуз, психологиябыз кандай иштейт? Биз кандайдыр бир фигураны тандайбыз. Бул учурда биздин фигура коркунучтуу коронавирусу болду. Калгандарынын бардыгы фонго өтүп кетти. Тоолор, жаратылыш, аба ырайы, жолугушуулар, китеп окуу, маданий иш-чаралар эч нерсе болгон жок да. Көңүл борборунда бир гана жаңылык болду. Дүйнөлүк медианын бардыгы бир точкага багытталды. Направленное внимание всех медиа, СМИ мирового масштаба, все было только в одну точку. Психологтар дүйнө жалаң гана вирус жөнүндө сөз кылып, адамдар жалаң ошол проблема менен жашап калышы дагы вирустун жайылышын күчөткөн фактор деп айтып жүрүшөт. Клиенты, которые во время болезни у меня были, мы работали с ними онлайн. Оору учурунда онлайн кайрылгандар болду. Ооруп айыккандан кийин келип жатышты. Алардын бардыгы ооруну баштарынан өткөргүлөрү келип калган. Себеби алар ошол абалдан, чыңалуудан, терс окуяларды көрүүдөн тажап кетишкенинен, көпчүлүгү мындан тирүү калууга же өлүп кутулууга даяр экендиктерин айтып жатышты. Адамдардын психологиясы үчүн чексиз коркунучка караганда коркунучтуу жыйынтык артык. Биздин иммундук системабыз менен эмоционалдык кайраттуу система
проблемабыз бир деңгээлде турарын көптөгөн илимий изилдөөлөр тастыктаган. Башкача айтканда, эмоционалдык сфераны жоготсок, сөзсүз түрдө ооруп калабыз. Иммунитетибиз эмоционалдык, психологиялык деңгээлде түшүп кетсе, бир эле коронавирус менен эмес, стафилококк, стрептококк менен деле ооруп калышыбыз ыктымал. Мындайлардын толгон токою чыгып күчөп кетиши мүмкүн. У нас может быть все что угодно может оголяться, обостряться. 21 кылымда маалыматты чектөө дээрлик мүмкүн эмес. Анын үстүнө мындай аракеттер сөз эркиндигин чектөөгө алып келүү коркунучу бар. Андыктан адамдар маалыматты ылгап, аны талдап, андан кийин гана кабыл алууга үйрөнүшү зарыл болуп турат. Рекомендация здесь только одна – пережевывать то, что вы смотрите. Бул жерде бир гана сунуш бар. Сиздер көрүп жаткан нерселерди укканыңарды жакшылап, чыпкадан өткөрүшүңөр керек. Өзүңөргө гана ишенип, өзүңдү колдоого үйрөнүү маанилүү. Биздин үй-бүлөдө дээрлик 15 жылдан бери телевизор көрбөй калганбыз. Себеби телеканалдарда, айрыкча Орусиялык сериалдарда уруш, мушташ, уурулук, зомбулук абдан көп. Адам коопсуз диванда отуруп алып, коркунучтуу тасмаларды көргөндө, бул менде болгон жок. Менин абалым жакшыраак деп ойлойт. Эмнеге адамдар ушак айтып, башкаларды сөз кылышат? Себеби өзүнүн жашоосуна көңүл буруудан коркот. Аларга башкаларды сөз кылуу жеңил.